Саламатсыздарбы? Менин атым Даурбек Сакыев. Мен ушу тобокелдиктерди жана кырсыктарды алдын алуу башкаруу боюнча атайын экспертмин. Ушу сиздердин алдыңыздардагы маалымат бул ушул Нарын районунун Орток айыл аймагындагы табигый мүнөздөгү кырсыктардын активдешүүсү жөнүндө жана ушу Орток айыл аймагындагы ушу өзгөчө кырдаалдар боюнча атайын маалымат камтылган боюнча сиздерге маалымат менен бөлүшөм. Ушу алдыңыздардагы карта схемада бул сел коркунучу бар Орток айыл аймагындагы сел коркунучу бар картасы көрүнүп турат. Өзүңүздөр көрүп тургандай ушул Орток айыл аймагы ушу кызыл түстөгү менен белгиленген. Бул жерде 3 даража көрсөтүлгөн, ушу сел кооптулугу бар. Бул биринчи даражадагы кызыл түстөгү, кочкул түстөгү биринчи даража. Бул жерде ушул эң чоң көлөмдөгү сел коркунучу бар аймак көрсөтүлгөн. Экинчи даражадагы сел коркунучу аймак болуп бул 100дөн жана 1000 кубка чейин жүрчү сел коркунучу аймактар. Жана жашыл түздөгү 3-чү даражадагы сел кооптулугу бар аймактар бул 10дон же 100 кубка чейин секундасына өткөн сел кооптулугу бар аймактар. Эгер тагыраак айта турган болсок, бул жерде ушу жаан-чачындын нөсөрлөп жааган жаан-чачындын кесепетинен сел коркунучу бар аймактар аныкталган. Бул жерде ушу калктуу конуштарды атап кете турган болсок, Жерге тал, Миң булак, анын ичинде ушу сиздердин Орто Нура айылыңыздар жана Таш Башат айылы. Бул жерде ушул селдер апрелден баштап сентябрга чейин болушу мүмкүн, бирок эң кооптуу деген убакыт болсо, мезгил болсо, атай турган болсок, бул май-июль айлары ушу жаан-чачын көп болушу же болбосо ушу тоодогу карлардын эриши. Бул жерде ушу атайын маалымат көрсөтүлгөн. Ушу Орток айыл аймагындагы ушу Нарын дарыясынын оң ушу сел коркунучу бар жерлер. Бул жерде ушу эки нарын жолундагы ушу кооптулуу жерлер, аймактар аныкталган. Бул жерде ушу эгер сел жүрө турган болсо, ошол жерде көпөрө жана гидропост талкалап кетиши мүмкүн. Мындан сырткары Ири суусунун ушу Бугум Арал деген коругудагы аймагында ушу жер аймактар ушу сел коркунучу аймакта турат. Мындан сырткары ушу Нарын району өзү тоолуу район болгонуна байланыштуу кар көчкү процесстери дагы, кубулуштары да бар. Өзүңүздөр билгендей, ушу өзү Орток айыл аймагында дагы ушу кар көчкү жүрчү аймактар бар. Бул жерде атайын ошондой картасы түзүлүп, 4 даражадагы белгиленген аймактар бар. Бул биринчи даражадагы ушу жылына 5 кар көчкү түшчү аймактар аныкталып, максималдуу көлөмү 1000 кубка чейин жеткен кар көчкүлөр. Экинчи даражадагы кар көчкү аймактар бул 10 жылда 1 же болбосо 10 жолу түшө турган кар көчкүлөр. Максималдуу көлөмү бул 10 же болбосо 100.000 кубка чейин. Жана сары түстөгү 3-чү даражадагы аймактар бул 10 жылда 1 же болбосо андан аз түшчү кар көчкү аймактар. Максималдуу көлөмү 10.000 кубка жетпеген кар көчкүлөр. Жана 4-чү жашыл түстөгү аймактар бул кар көп түшкөн жылдары 50 кубка жетпеген кар көчкү аймактар.
таблицада көрсөтүлгөндөй ушу атайын ошол тилкелер көрсөтүлгөн. Мисалы нарын өрүктам жолу, бул көгөндү тилкеси, нарын бассейниндеги аймак эң кооптуу деп жерде 23 километрден 24 километрлер болуп эсептелет. Ушул кар көчкүнүн көлөмү 1000 кубка жетпеген кар көчкүлөр, жерде ошо 500 метр жол жабылышы мүмкүн деген атайын маалымат көрсөтүлгөн. Мындан сырткары Ири суу бассейниндеги ошо Бугум арал коругу, бул жерде дагы ушул кар көчкү аймагы жерлер бар, ошо кооптулугу бар жерлер аныкталып көрсөтүлгөн. Мындан сырткары өзүңүздөр билгендей, ошо Нарын району өзү тоолуу район болгондой эле, мен мындан сырткары буга чейин айттым эле, ушул жер көчкү процесстери да бар. Ушу алдыңыздардагы картадагы ушул Нарын районунда жер көчкү процесстерине дуушар болгон атайын картасы, аймактар көрсөтүлгөн жерлер бар. Бул жерде дагы ушул кайсы жерлер ушу жер көчкү процесстерине дуушар экенин көрсөтүлгөн жана белгиленген. Жерде эми мындан сырткары ошо тоолуу Нарын район тоолуу аймак болгонуна байланыштуу ушул автожолдордо, негизги автожолдордо жана ички чарбалык автожолдордо ташкылоо тилкелери да бар. Мисалы Нарын Өрүктам жолундагы 5-километрде чакырымдагы ошол жолдо ошо ташкылоо процесстери дагы бар экени ошо маалыматта камтылган. Бул жерде ошо жылына ошо жолду тейлөө кызматы жыл сайын ошо таштарды түшүрүү боюнча атайын иштерди, алдын ала иштерди көрүп турат. Негизинен ошо өзүңүздөр билгендей, ушул жерде баардык ушу табигый мүнөздөгү кырсыктар жөнүндө маалымат камтылган. Эгер сиздер ушул маалыматты колдонуу, алдын ала иш-чараларды көрүүгө ушул колдонсоңуздар болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.